Итак, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы баарыңыздар? Жаңы эфирге кош келипсиздер. Баарыңыздарды эфирден көрүп турганымдан аябай кубанычтамын. Өнүгүүсүн баштап турабыз. То есть жаңы этапка өтүп атабыз. Эрежелерди жазып кеттим. Көрдүңүздөр, Telegram каналда окудуңуздар. Кимдир бирөөгө жагат, кимдир бирөөгө жакпайт. Бир 10 чакты адам чыгып кетти каналдан. Эмнеге чыгып кетти мен билбейм. Мүмкүн Кыргызстанга келгендер уже мигранттардын темасы не актуальный болуп калгандыр деп ойлоп атам. Или бирөөгө просто эрежелер жакпады. Кимге жакпаса чыгып кете берсин. Эч кимди кармап турбайбыз. Менин максатым бул жерде качественный аудитория болуш керек. Итак, бүгүнкү тема, урматтуу мекендештер, VPN'ге багыштадым. Геолокацияда боюнча да бир аз айтып кеттим. VPN боюнча мен юристтер менен такталган маалыматты алдым. Алган маалыматымды полный силерге Telegram каналга жүктөдүм. YouTube'да көрүп турган биздин мекендештер айтып кетейин, урматтуу мекендештер, биздин каналга эми кошулду платный. Баасыны жазам бүгүн, эртең. Алда ссылка аркылуу көрсөңөр, эгер мындан азыр эфирден 3 күндөн кийин көрүп аткан болсоңуздар, сиздер ссылканы басып өткөндөөр уже баасы чыгат. Ошо менен кирип подписаться болсоңуздар болот. YouTube'дагы видеолорду актив көрсөтөбүз, лайк басабыз. Мен ойлойм, биздин видео көптөгөн мекендештерге пайдалуу болот. Паника аябай көп болуп атыптыр. Отдельный закон чыгып, запрет кылган закон чыккан жок. VPN эмес, экстремисттик материалдарды таратуу, кандай десем, көп окуу, ошону угуу, ошондой материалдарды, видеолорду көрүү боюнча өзү булардын закону бар. Аркылуу бир материал экстремисттик, диний жактагы же Украинага согушка байланыштуу бир окшогон бир орустардын Россиянын армиясына шек келтире турган же окшогон материалдарды көрсөңүздөр, ошол нерселерди таратсаңыздар, видеолорду активный ошолорду тарап болсоңуздар, ошол VPN аркылуу киргениңиздерди байкап кала турган болсо, булар мында сиздерге штраф салынат. Штрафтын размери 3000ден 5000 ушундай эле. Размерчи, андай көп размер эмес. Именно ошол VPN'ди колдонуп, жанагы материалдарды көргөнүңүздөр үчүн гана активный, целенаправленный дейт. Ошондой целенаправленный дейт. Бир нерсени максат кылып, мисалы үчүн таратуу максатында. Же ошо Россиянын алар колдоп ошол материалдарды көп активист болуп турсаңар, ошондо булар сиздерге штраф жазышат. Штраф. Андан кийин VPN VPN приложенияларды реклама кылгандар, тараткандарга 50 миңден 80 миңге чейин штраф салынат. Мисалы үчүн кээ бир VPN приложениялар бирөөнү коштурсаң, ссылкасын жөнөтүп, сен атыңа кошулган болсо, сага акча төлөп берет да. Ошондой материалдарды таратканың үчүн 50 миңден 80 миңге чейин штраф. То есть закон боюнча, мыйзамдын негизинде Россия Федерациясы Facebook, Instagram, YouTube, Viber'ге дагы запрет койгон. Айтып атышат, жакында WhatsApp, Telegram'дагы ошого кире деп атат. Азыр Max деген бир приложениясы чыгыптыр, мессенджер. Ошого өтөт деген да миш-миштер азыр айтылып атат. Ошол 50 миңден 80 миңден штраф алгыңар келбей аткан болсо, анда материалдарды, VPN деген приложенияларды реклама кылбайбыз, таратпайбыз. Ошол билинип кала турган болсо, сиздерди 50 миңден 80 миңге чейин штраф алат. Поиск на некоторые положения в Кодексе об административных правонарушениях может появиться статья 1353, которая предусматривает штраф от 3 до 5000 рублей за поиск гражданам запрещенных материалов. Запрещенных материалов дегенде билесиздер, баягы айтып өткөн ошол диний жана Украинага согушка байланыштуу материалдар. То есть орустардын намысына шек келтирген, орус армиясынын намысына шек келтирген материалдарды издегениңиздер үчүн, поиск кылгандар үчүн сиздерге 3000ден 5000ге чейин штраф калган. VPN, не VPN, здесь не важно. Конечно, запрещен болгондон через VPN кирип атасыздар да. Соответственно, VPN да бул жерге кошулуп атат. Ошол, андан башка айта турган сөз жок.
Эми эмне кылабыз? Эми баягы VPN'ди жагып алып, YouTube'дан Миглаевти көрсөңөр, мен ойлойм бул законго буздуу болуп эсептелбейт да. Миглаевти көрсөңөр, эми жанагы диаспораны көрсөңөр деле мен ойлойм запрещен эмес булчу. Кожановду көрсөңөр деле запрещен эмес, жакшы көрөсүңөр бардыгы. Дагы кимдерди? Булардын материалдарын жөн эле көрүп өтүп кеттиби, бул эмнеге кирбейт. Анан экстремисттик материалдарды, чубак ажы, максат ажылардыкын көргөндө булар негизи Россия погранда жана башка жерлерде булар реакция кылып атышат. Реакция кылганда дагы пограндан сразу 50 жылга депорт кылып кайтарып атышат. Көрүлүп жүрөбүз, 1-2 жылдан бери баарыбыз урук жакын туугандарыбызда бир-экөө сөзсүз болсо керек арагардачы, ошо кошулганда. Ошол. Анан геолокация. VPN боюнча аз суроолорго да жооп берем, кол көтөргөндөрдү көрүп атам, Маликаны көрүп атам, Нуртастанды да бир-экөөнү көрүп атам, кол көтөргөндөрдү. Кол көтөргөндөргө суроого азыр алгач айтып берейин, андан кийин жооп берем да. Эми геолокация боюнча. Геолокацияда мен биринчи эле видео чыгарганмын, урматтуу мекендештер, ошол мыйзам кабыл алынган деле эмес деп чыгарганмын, муну билесиздер. Башында эле ошол чыкканда эле айтып бергенмин эмне экенин. Бул жерде геолокацияны түшүнүүдөн мурун бардыгыңыздар бир нерсени түшүнүп алышыңар керек, урматтуу мекендештер. Эксперимент деген нерсени түшүнүп алышыңар керек да. Эксперимент анан бүтүндөй мыйзам күчүнө киргендеги дагы мыйзам кабыл алынат бул чечимдер. Ал башка мыйзам бул. Азыр эксперимент тууралуу ушундай эксперимент өткөргөнгө президент дагы, Госдума дагы баары уруксат берди. Геолокация деп. То есть биз уведомление жөнөтүп турабыз. Силерге түшүнүктүү айтып берейин. Кагаздагы азыр биздин кагаз регистрация бар, баарыбыздын колубузда кагаз регистрация бар. Эми бул 2 жылдан бери азыр активно биз электронный вариантка өтүп калдык. Электронный варианты дагы өздөрү признавать башташты. Эми азыр госуслуги боюнча проблемалар бар, алар жөнүндө айтпай эле турайын. Бирок бумажный вариант регистрация кылып. Регистрация дебей, бунун негизги мыйзамдуу аты миграционный учет да. Миграционный учет деп мыйзамда айтылган. Миграционный учет бул, то есть сиздер келдим, мен ушул жерде жашап атам деген уведомление жөнөттү деген эле кагаз да булчу. Уведомление жөнөттү деген эле кагаз. То есть сиздер почтанын негизинде же госуслугинин негизинде азыркы немеде жаңы вариантында же андан мурун МВД, ФМСке барып туруп кагазды жазып толтуруп, ушул келди, мындай паспорт, мындай адресте жашайм деген уведомлениени бердик деп. Ушундай түшүнүшүңүз керек. Анан сиздер уведомлениени кабыл алдым деп туруп печатты барып туруп бизге регистрациябызды кармадан, туурабы? Билесиңер. Эми, то есть миграционный картанын аркасына дагы узарды деп туруп печатты басат. Миграционный карта боюнча да видеодо айтып бергенмин, мен мага токтолбой эле коеюн. То есть алар уведомлениени кабыл алдык деп туруп печат басып берип, сиздердин колуңуздарда жанагы срогу менен мынча айга деп регистрациянын колуңарга кармады. Значит, уведомлениени алар алды, подтверждать этип берди. Значит, документ есть. Эми ушул эле нерсени булар электронный кылып местоположенияны көрсөтүп берип атат да, сразу. Ушу местоположенияга жөнөтүп коюп атат. Бул деген ушул эле нерсе. Барып кагаз кылып отурбай, печатты бастырып, ал жерде өчүрүтүп турбай эле айтат, азыркы технологиянын өнүккөнүнүн натыйжасында булар жөн эле местоположениеңарды таштап койгула болот. Булар через онлайн биздин каерде экенибизди, аппаратты турган жерин отслеживать көрүп алат. То есть биз эми приложениени качтырып алып туруп эле, ошол приложение аркылуу эле WhatsApp'тан видеоны таштагандай эле таштап коебуз да. Мен Ленинский проспект 36 домдо жашайм, мынчанчы квартира, мынчанчы подъезд деп туруп эле толтуруп, мен мында аз үчтөн айтып атам да, упрашение вариантта. Ал жагы бекитиле элек алычы. Ошол приложениеге киребиз, жанагы жөнөтүп коебуз. Ошо жөнөткөнүбүз бул уже биздин барып жанагы очередьте туруп печат басып келгенибиз менен барабар болот. Ошол эле. Анан эксперимент дегенден кийин урматтуу мекендештер, бул бүткүл Россияга кирбейт. Эксперимент дегенде булар сынап көрүп атышат. Бул кандай иштейт экен, бул кыргыз байларга кандай иштейт экен, бул өзбек кыргыз таликтерге, мигранттарга кандай иштейт экен, бул кыргыздар колдонуп кете алабы экен, буларга удобнобу, бизге кандай бизнес сотрудниктер муну түшүнүп алып кете алабы деп булар
белгілі бір аймақта, белгілі бір убакытта эксперимент кылып атышат да. Бул дегени сөзсүз түрдө кыласың деген эмес да. Моюнга илген милдеттүү түрдө эмес. Бирок биз үчүн бул аябай ыңгайлуу нерсе. Мен муну жакшы жаңылык катары эле кабыл алып атам. Жакшы жаңылык катары кабыл алып атам. Себеби регистрация деген проблема ол өтө ооз тура турган проблема. Мен өзүм аралашып жүрдүм регистрация жасагандар менен. Өзүм ортого түшүп не болду, балага калдым. 3-4 10 чакты регистрация жасадым. Проблема мынерден болду магачы. Ошондуктан буну койлап мен бул үчүн аябай жакшы нерсе. Только буну ошол эрежелерин жакшылап бекитип берсе, эрежелерин дагы ыңгайлуу кылып берсе, мен ойлойм, бул баардыгыбызга жакшы болот. ФМСте иштегендерге дагы бизге дагы жакшы болот. Анан ортодо жанагы акча иштегендер регистрациядан албетте аларга минус. Мошенниктерге, конечно, минус болот. Негизи ушул, бирок кийинки видеодо ошол Амина деген приложение боюнча так маалымат алып берем. Кантип толтуруу боюнча дагы так маалымат издеп тапканга аракет кылам. Мен ал маалыматты дагы Кудай буйруса Телеграмга алгач, андан кийин YouTube каналга чыгабыз. Алмат мекендештер, айрыкча YouTube'дан көрүп турган биздин Телеграмда жок мекендештерге айтып кетем. Телеграмда кошулганыңар сиздер үчүн аябай чоң плюс болот. Бизде платный услугалар бар, ошол услугалардагы биздин именно Телеграмда отурган биздин мекендештер үчүн скидка болот. Ал жагы да каралган. В том числе ГПХ жасаганда дагы биздин мекендештерге скидка болот. То есть, Телеграмдагы менин подписчиктериме, Телеграмда отурган көптөн бери жүргөн чыкпай жүргөн мекендештерге Телеграмдагы подписчиктер үчүн скидка сөзсүз каралат. Ошол. Анан Телеграмдагы подписчиктерге материалдар байма-бай тез-тез барат. Суроо жок болот эле. Бир нерсени айтпай унутуп калган болсам, обещать эстетип коюңуздар. Мен сиздерге айтайын. Малика андан кийин Нурдастан берет. Так калганыңыздар кезекке турабыз. Малика айтыңыз. Саламатсыздарбы? Мен личный суроо берсем болот да, регистрация мына трудовой договор боюнча. Колдон келсе жооп айтыңыз. Мен бул РФ жергесинде өзүм частный ишим менен жаналгам, бирок легально жүрүш үчүн мени бир орус подружкам мени как ИПсына, как официальный сотрудник болуп кабыл алган да. Анан ошол эми айтып атат, сентябрдын ортосунда мен ИПмди жабам, договоруң эмне болот депчи. Менин регистрациям октябрдын башы, сентябрдын аягы бүтөт. Ошого кандай мен ага чейин иш табышым керекпи же кандай болот? Датасын дагы бир жолу айтып коюңузчу. Бул ИПсин примерно 15 сентябрларга жапса, менин договорум регистрациям 30 сентябрга барат. Ошондо ортодо алганда 2 неделя разница болуп атат, ошону кантыш керек? Сиз ошол орус подружкаңызга эле айтыңыз. Оказывается, как физлицо деле сен менен договор түзсөң болот экен. Не только через ИП, через как физлицо катары түзсөң болот. Как ГПХ дейсиңер, бала бар экен, ошол толтуруп берет экен, бир аз тыйын нерсе деп айтыңыз. Мен ошол сиздердин эмнеңизди оформить эткенге жардам берем. И легально болот. Ошо менен узартсаңыз да болот. Рахмат. Кубат, анан экинчи суроода ошондо мына бир ай разница болуп атпайбы? Мына жаңы приложение чыкса, мен деп ошону күтө туруп, анан кийин узартканым жакшыбы же сентябрдын башынан эле уже мен аракет кыла бергеним жакшыбы регистрацияга? Эми Кожанов дегенден бир аз өзү юрист болсо керек деп ойлойм, анан юридический фирма менен маалыматтар өтө турат экенбиз да. Угуп турсаңыз, мен эми Кожанов барыңа жакшы көрсөң айтып коеюн. Кожанов дагы блогер да, көбүнчөсү блогер да, чем юрист катары. Ошон үчүн бул элге мындай татыш эмес, Кожанов чыгарат, бул кодуна понимать закон эмес. Кожанов чыгарып атат, бул сүйлөштүм дейт ошолар менен. Оздекти. Алар айтып, 1 сентябрдан баардык чики-пуки приложение иштейт. Баардык регистрациялар через ошо приложение Амина аркылуу болуп калат. То есть через приложение, то есть регистрация кылбайсыз, а вот Амина аркылуу эле биодан таштап ошол эксперимент менен жүрө бересиңер деген мааниде айтып атат. Бирок бул опять-таки не деп атат да, сүйлөштүм деп атат. Бул мындай сиз күтпөңүз кыскасы. Күтпөңүз, болмаса регистрацияны дагы дальше 1 жылга узартып,
кагаз жүзүндө кылып көргүлө. Анан могу видеону көрүп алып таратып алат, баары көрүп билет да ал дагы сенин таратышыңарды сүйлөп аткандарчы. Ишенбегиле 1 сентябрдан болот дегенге ишенбегиле азыр. Мен силерге мындай айтып коеюн, ишенбегиле. Ал сүйлөшүптүр Озеки тияктагылар менен. Аяктагылар айтыптыр, Кожанов биягы законный болот 1 сентябрдан чики-пуки. Это не подтвержденная информация. Это не подтвержденная информация. Бул ошо Кожановдун досу айткан сөзүнүн эле эмеси болду, Озеки. Сондуктан регистрацияга кто сентябрда бүтүп аткандар, даже октябрда бүтүп аткандар аракет кылгыла, дагы 5 жыл нажака жасап аткандар. 1 сентябрда болуп калса, это хорошо, конечно. Ал жөнүндө мен видеосун чыгарам, кантип толтурушту, кандай эмне кылышты. Биздин бул Telegram каналдагылар силер биринчилерден болуп маалымат аласыздар. Рахмат Жон Кубат, ишиңерге келейик. Все, рахмат сизге дагы сураган үчүн. Нурдастан. Салам алейкум, Кубат байке. Менде мындай Алейкум суроо салам. бар да. Мен жумуштан отпуск алып Бишкекке кеткем да. Реестрде да ошол моментте реестрде болчумун. Чыгып атканда эч нерсе болгон жок, жакшы эле чыккам. Эми кайра кире аламбы? Проблемаңыз эмне болчу ошондо Россияда документ боюнча? Проблема жок. Регистрация экен да ошол. Кетип атканда билгем да ошо. Текшерип. Просрочка экен. Просрочка кылып да чыктым да. Анан базада да жок экен да ал вообще эле. Эми сизден 2 жолу штраф албасаңыз, көзгө илинбесеңиз, башка болбосо кычалат болушка орун жок негизичи. Кычалат болушка орун жок. Эми просрочка болду, бирок сиз чыгып кеттиңиз. Анан сизди там прям Нурдастан просрочка каралып толтура кетип чыгып атышат. Ошон үчүн сизди пока обнадеживать этип айта алам, что аракет кыларыңыз кайра келгенге. Только если программада сиз внешностуңузга анан кийин телефонду текшерип проблема болбосо, так киргизиш керек сизди. Анан эмеден жана РУ-айдиден заявка кетирип койгом да, ошонун ответи каяка түшөт? Ошол приложениягабы же госуслугага? Ошол приложениядан эле кириш керек. Мен өзүм жөнөтүп көрбөгөн үчүн анан айта албайм. Себеби мен карап чыктым өзүм кантип толтуруш керек экенин. Ошол жөнүндө видео чыгардым да. Анан ответ келиши ошол электрон почта бар, электрон почтага келиши, SMS болуп келиши мүмкүн, или госуслугиге, или ошол РУ-айди өзү приложениянын өзүнө келиши керек. Анан жана анан келбей калышы деле мүмкүн. Калтыра албай кире бериңиз, бирок толтуруп койгонуңуз бул албетте жакшы нерсе. Абай жакшы нерсе болду. Чтобы ответ келип калса керек деп ойлойм. Өзү тек ответ. Анан келбесе поддержканы жазышыңар керек. Мен жөнөттүм эле эмне болду депчи. Анан да бир суроо бар да, жана терроризм боюнчачы, Украина жана журналисттери пленде отурган орустарды жана видео тартып чыгарып атышат го. Ошолорду көрүп койгон болот да. Ал ошолор эмне болот? Эч нерсе дебейби? Мындай да, ошо каналга подписаться болуп, мисалы үчүн атайын украинский YouTube каналдар бар, билесиз. Только ошол биякты жамандап өздөрүн мактап чыгарат. Анан только бияктыкылар бар, булар өзүнчө видео чыгарышат, Украинаны жамандайт. Сиз 2 жагына тең подписаться болбосоңуз, анан ошол материалдарды ошол каналга подписаться болбосоңуз, анан ошол материалдарды таратпасаңыз, башка жактарга активно таратпасаңыз, анда сизге эмне болбош керек. Жок. Эми сиз издебесеңиз, именно там пленный орустарды издеп материалдарды Украина согушту ушун издегендер көп болсо деле алар сизди подозрение кылышы да мүмкүн. Анан жана геолокация боюнчачы, мисалы азыр хозяйкалар билбейт да, мисалы комнатада 3-төн 4төн бала жашаганчы. Биз геолокация таштаганда деген алар уже МВД уведомление хозяйкаларга берсе, анан кандай болуп калат? Алар проблема болот, конечно. Көп адам жашап атат. Мындай да, алар өздөрү эле кыла бербейт негизичи. Өзү мыйзамда мындай. Полицияга пока жалоба түшмөйүнчө, алар келип билесилер кылган деле негизи акысы жок да. Бир нерсе көрүнбөсө, бир нерсе бирөөгө зыян келтирбесеңер, соседтер жазбаса, чаббаса, алар келип алып эле өздөрүнчө эле
эме кылган негизи подозрение кылып баягы именно ошо материалдарды көрүп анан 5-6 кыз балкондо жашап атып, тихо эле жашап атса, жумуштан барып келсе, мен ойлойм ал проблема болбойт. Анан адамдар көп жашап атат деген нерсе жауаптар түшө турган болсо эле алар өздөрү албетте ушундай жауап түштү деп туруп ошонун негизинде протокол түзүүгө дагы акысы бар эгер ненарушение кылса. Рахмат. Аслан эже бере бериңиз. Кандайсың, Кот? Мен ГПХ боюнча суроо берейин дедим эле, азыр WhatsAppка жаздым сагачы. Ошо ГПХ менен мен регистрация узартсам болобу, продление? Конечно, болот. Базадан чыгабы? Канча күндө базага түшөт ошо ГПХ менен эгер жолдошум менен эме кылсамчы? Жолдошум РФго? Сиздики мындай өзү родственный связь деп эле неме кылып регистрация узартсаңыз өзү боло берет. Бирок ошондо эле сизден жанагы доход деп неме налог деп сурайт да, ошон үчүн мындай кылсаңыз да болот. Сиз ал кирип бул МФЦдан сведения о трудовой деятельности сурай турган болсоңуз, мынча справка берет кайсы жерде иштеген депчи. Негизи көп ошо базада ушуну айтышат да, жана ошондо бар экен, андай мындай депчи. Анан бул ГПХ деген базада кайсы базаны карап айтып атышат, бирок бир эле случай болду, менде базада бар экен, мен жөнөттүм эле сиз аркылуу жасатып. Кийин карадык, анан базада бар экен деп. Бир эле кыз мен 2 жылдан бери эми тытынып жүрүп, шахсы Шахмеда деген өзү тытынып кубалап жүрүп акыры ошол кыз мага 1-2 жумадан кийин анан кийин табып ушул жерде бар экен деп ссылкасын жөнөткөндө бир эле жолу көрсөткөн. Ошо муну ошо документ текшергендер так билет да. Карап бергендер, базадан карап бергендер. Ошолордон сурасаңыз ошолор айтып бере алат. Анан мен точно кайсы база экенин айтып бере албайм, бирок мен точно билем, бул мыйзамда каралган трудовой договор деп ГПХ деген. ГПХны самозанятый менен түздүгөт, сиз самозанятыйсыз. Жана самозанятыйдан 4% налог төлөп турасыз. Жана төлөгөнүңүздөн кийин сенде жаманбы, менде жаманбы? Сөздөрүңдүн бирин уксам, бирин укпадым. Вообще түшүнбөдүм, чындап. Угулган да жок, билбейм. Анан тиги WhatsApp'тан чалышып эфир бүткөндө сүйлөшө эле, анда ошо ГПХ жөнүндөчү, мага ошо ГПХ керек болуп атат. Рахмат. Так, саламатсызбы Кубат байке? Саламатсыз. Кубат байке, биздики мындай болуп атат да, менин балам экөөбүз ошо Россияга келгенибизге бир 2 жыл болуп калды да. Мен баламды алып келгениме 2 жыл болду. Келгенде миграционкасын жазатканбыз, первичный регистрация жазатканбыз, мектепке орноштургам, бирок Сахарованы жазаткан эмесмин да. Ошентип 2 жыл өтүп кетти да. Анткени мен деген мектептен сурасам, кандай документтер керек десем, мага пока ошолор эле керек, мындай миграционка регистрация, калган эчтеке кереги жок деп койгон да. Анан мен Сахаровганын эме мындай кандай десем, не обязательно экен деп барган эмеспиз да. Өзүм барчымын, бирок баламды алып барган эмесмин. Анан эми азыр болсо апрелде мен өзүм реестрге түшүп, карталарым блок болуп, анан Сахарова барып өткөндөн кийин кайра өзүм чыктым да. Анан эми балам, мен өзүм негизи самозанятыймын, официальный трудовой договорум жок, бирок 16 айдан бери ай сайын налог төлөйм да. Анан ошол аркылуу азыр ГПХ менен 3 ай сайын регистрацияга коюлуп аткан. Меникичи. Бирок баламды регистрацияга койгон эмесмин да, анткени мектеп сураган эмес. Анан азыр эми ошо баламды экөөбүздү эч ким койбой атат да, чогуучу. Анткени балдарды проблема болуп атат го регистрацияга коюш. Анан эми бирөөлөр менен сүйлөшүп, ошо өзүм Химкиде жашайм, ошо жана Ступина деген жерге регистрацияга койдургантабыз да экөөбүздүчү. Анан эми ошо Сахаровага дальше барсам, эмне кылыш керек, дальше стоитпи ушунча акча коротуп, мисалы үчүн азыр Сахарова барыш үчүн эле 10 000 кетет, анан дальше дагы эме кылган документтер дагы акча кетет. Ошо сентябрга чейин ошончо акча коротуштун кажети барбы же эгер реестрден бала чыкпаса лучше жыйыштырып эле кете бериш керекпи? Негизи мен угушумча, режим высылкинин мыйзамы боюнча, режим высылкинин өзүнүн мыйзамы бар да. Жаш балдардын чыгышы каралган эмес да. Бирок жаш бала ата энесинен ажырабаш керек деген да түшүнүк бар да, принцип бар мыйзамдачы. Бирок эми бул нерсени Россия карманабы карманбайбы, булар ошо давний
кайсы орган болсо ошол орган өздөрү чечет да, адамдар чыгарган адамдар. Эми сиздин случай алып бара беришиңиз керек. Алып барып, немеден өткөрүп, болушунча реестрден чыгарганга аракет кылышыңыз керек. Жо, эми сиз айтып атасыз да, азыр ошо реестрдеги бар адам негизи регистрация коюлбайт депчи. Бирок балам реестрде болуп атпайбы? Бирок тиги тааныштар эми коюп беребиз деп атат да. Мен билбейм ал кайсы программа менен, кандай эмелер менен, шарттар менен коюп берет. Мындай реестрдегилердин баарына эле көпчүлүгүнө отказ келип атат, бирок кээ бирлери өтүп кетти да. Мына мен ГПХ жасап берип атам. Кече жакында эле бирөөнү жасадык ошону. Анын эмесин кабыл алды да, услуга оказана кылыпчы ГПХ. Ошо реестрдеги баланы кабыл алды. Андан мурун жасаган бирөөнүкүн албай койду. ФМС отказ кылды. Ошо реестрде бар экен бул депчи. Иностранный гражданин числится в РКЛ деп коет. Реестр контролируемых лиц депчи. Ошондуктан бул жерде кылып берем дей турган болсо, кылдырып, анан Сахаровадан өтүп, анан кийин жанагы баарын көтөрүп алып документтерди. Бул бала менсиз ал жакта жашай албайт, Кыргызстанда. Караган эмес жок. Сентябрда приложение боюнча сурайын деп аткам да. Ошо приложенияда, мисалы үчүн, мен азыр Химкиде жашайм дагы, ошо менин локациям деген тети Шереметьеваны көргөзүп атат да. Анан биз деген фактически эмени по-любому заглушкалар менен көргөзө албайт экенбиз да. Анан кантип ошол программа иштейт, ошону түшүнбөй атам да мен. Аны эч ким билбейт азыр, кантип иштешин, кандай кылышты. Блогерлер чыгара берет. Блогерлерге bir факт бар, приложение чыкты, мен сүйлөштүм аякта чыгара беришет да. Анан алар билет, биздин кыргыздар бөлүшүшүн, ушинтип канал группама кызышыңарды билет, просмотр түшөт, аларга подписчик кошулат, лайк коет, реклама түшөт, юридический услугаларын сатат. Ошон үчүн Кажанов деле тура эле маалымат чыгарат, бирок кээ жерде чтобы просмотр алыш үчүн немелер кошуп алат да. О жыргайбыз, эми андай болот, эми мындай болот деп. Андай видеону талайын көргөм менчи. Эми бир суроо, Кубат байке, аны түшүндүм, хорошо. Кубат байке, эми бир суроо да. Эгер Кудай жол берип биздин регистрацияларыбыз жакшы болуп чыгып, мен Сахарова барып келгенден кийин эки миграционкага, балама дагы, өзүмө дагы ошо ступинага барып артына печать койдуртамбы? Ступинаңыз жанагы ФМСпи? Ошо жакта регистрация болуп атат да. Мен ФМС барышым керек да турабы, же любой жерден койдуртуп берсем болобу? Ступинадаңыз эмне ал айтыңызчы мага? Регистрация ошо жакта да. Мен өзүм Химкиде жашайм. Регистрация ошо район. Так, ЗШ. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сурайын дегем да, могу келинчегимди мен трудовой договорум негизинде прописка узартсам болот, а? Болот. Эми печатка азыр трудовой договор сурап атпайбы главный? Ошо печатты дагы мен трудовой договорум негизинде коюп бере алабы, коюп бере албайбы? Коюп бериш керек, регистрация узарып атпайбы? Регистрация узарса эле ошонун срогуна коюп берет. Печатты штамп деп айтыңыздар. Штамп десе түшүнүктүүрөөк болот буларчы. Печат десе булар тоголок печат десе алышат да. Андай басылбайт да. Анан штамп деп айтсак, штамп өзү басылат деп. Штамп определение регистрации деп айтышыбыз керек да. Бу закон боюнча эмне ушул нерсени түшүнбөйм да. Келинчегиң келгенден кийин, Россияга келгенден кийин трудовой күйөөнүн трудовой договор негизинде вообще иштебей жүрө берсе боло береби ошондо? Закон боюнча? Боло берет. Булар эмнеге ишке кир деп айтат, билесизби? Булар иштебей жүргөн адам эмне болот да? Преступностько барат. Иштебей жүргөн адам көчөдө бомж болуп, буларга проблема жаратат, ооруйт, ичиши мүмкүн, башка хулиганство кылышы мүмкүн. Ошон үчүн иште дейт да. Анан иштебесең, анда сени бирөө караган бирөө болуш керек. Да, мындай. Мен иштебейм, бирок мени күйөөм багып атат деп айтыш керек да. Ошо маанидеги нерсе да, логикасы, мыйзамдын логикасы.
Значит, алар, значит, бул багып аткан болсо, күйөөсү бар экен, жакыны бар экен, ушул багат экен. Значит, бул адам жанагы урлук кылбайт, бомж болуп кетпейт, башка болбойт деген, булар ошентип анан макул деп жанагы регистрацияны узартып берет да. Эгер иштебей турган болсоң, иностранецтин барга кереги жок да чындыгында. Эч жерде иштебей проблема жаратканчы. Ошон үчүн булар дагы трудовой договор иште деп четтен келгендерге ушундай настоятельно требует кылып атышат. Түшүндүңүз, Зышы. Зышы түшүндүңүзбү? Окуп атасыз мени? Так, бүттү. Разия. Эгер мени угуп аткан болсоңуз, Разия. Алло. Алло, assalomu alaykum. Разия, угуп атасыз мени? Ооба. Айта бериңиз. Сизге бир суроо берейин дедим эле. Мен кече бардым эле да, печать турдурганга. Ал жерден менден сурады, трудовой договорду сурады. Биринчи трудовой договорго печать туруш керек деп айтат. Ошондой закон бар эле же мен биринчи жолу уккан үчүн сурайын деген. Трудовой договорго печать болот да, конечно, кандай печать урушуш керек. Печать бар да. Эмдин өзүнө печать дагы печать туруш керек экен. Билбейм андайды. Ошо мен да биринчи жолу уккан үчүн сиздерден бир тактайынчы деп ошентим. Биринчи ошо трудовой договорго кайсы жерде иштесең, ошол адрести жазып келесиң. Анан биринчи трудовой договорго печать туруп, анан кийин кандай дейсиз? Сведение о трудовой деятельности деген кагаз берет, документчи. МФЦда. Ошону сурабадыбы экен? Жок, Эгер печать бастырып алсаңыз, МФЦда. Анда ошо сведения о трудовой деятельности алып алыңыз. Или справка о трудовой деятельности деп. Же справка алып алыңыз иштеген жерде. Не знаю, мне сурап атат, кандай печать керек тагачы. Ошо бизде таң калыпты да, ана бизге андай нерсе, мен өзүм официально иштейм, мына печать турбайбы десем, МФЦда дагы печать турулуш керек, анан кийин миграционный картаңа печать туруп деп ошентип мен кайта Сиз мындай эми сведения о трудовой деятельности алыңыз, неден? МФЦдан. Ошону көтөрүп барыңыз. МФЦдан алам аны. Сведения ошол жерде сиз азыркы иштеп аткан жериңиз там жазып болот дагы печать печать менен. Хорошо. Рахмат чоң сизге. Хорошо. Так, кимге келдик? Разия бүттү. Мир экен, бир калып кетипсиз го, сурооңузду бериңиз. Кандайсыз? Мен Казакстандан келгем да, 3 айга кылдым. Анан договорум ошондо продление кылганда эле неметем да турабы, МФЦгачы базасыначы, анан башка жумушка кирдим да бүгүн увольнение болуп. Ишке кирдиңиз, 3 ай регистрация бүтө элек, бүттү. Сентябрдын 9-унда бүтөт, мен августтун 9-унда запись болдум да продлениега. Трудовой договорго азыр жаңы ишке кирдиңиз, алып атасызбы? Понедельник алам. Бүгүн увольнение болдум бул жумушуман. Всё, жакшы экен, ошо жаңы договоруңуз менен көтөрүп барып узатып аласыз. Эле рахмат. Так, ким калды? Суроо бербеген. Ровно 1 саат болуптур. Бирок эгер суроолор боло турган болсо, жооп берип коеюн. Анан бул 2-3 видео даярдап, 2-3 күндөн кийин YouTubeга видеолорубуз чыгат. Токуш Таштемиров, айтыңыз эми, сурооңуз бар ошо. Бай айтсам чыккан. Эми мен бир инимдин вопросу бар эле, ошого мына Telegram каналымдын ссылкасын бере албай атам. Сен менен кантип байланышса болот? Өзү кире албай атам дейт мага Telegramга. Мен скриншот кылып жибердим. Өзү Telegramга кошулуш бир убактар бекер эле, бир убактар деп атам. Эми мындан биягына жөндөн кире албайт. Сиз азыр эфирде сурап атасыз. Сизге мен азыр ссылка жөнөтөм. Ошо ссылка менен заявка тартсам, мен азыр бекер эле кошуп коем. Мындан кийинкилери кичине акча болот, бирок
арзан эле акча болот, кымбат эмес. Бирок уже платный болот. Ошон үчүн ошо ссылканы айтып, неме алып коюң. Пока настройка болчакты, платный подписка программа. Бекерлүү болот го. Ошон үчүн так что бүгүн дагы эмнеңер бар, возможность бар кошулган. Маселеси бар эле да, ошого вообще киргизе албай атам. Болду, эми түшүндүм. Чоң рахмат, чоң. Жөнөтүп коем да. Сизге таштадым, ушу телеграмда сообщениени ачсаңыз чыгат. Ошо ссылканы жөнөтүп койсоңуз, заявка тастасам мен кошуп коем. Келип эле, эгер мен жооп бере албай калсам, личкада башка болуп калса, түз эфирде жетишпей калсаңар, комментарийге сурооңорду жаза бериңиздер. Жаңы кошкондой айтып коеюн. Комментарийге сурооңорду жаза бересиздер. Комментарийде билген мекендештер азыр 2 жылдан бери кыйла түшүнүп калышты. Бардыгы ошо биз-бирине жардам берип, билгендерин айтып атышат. Менден да жакшы билгендер бар арадачы. Мен өзүм юрист эмесмин, юристмин деп деле эсептебейм. Мен уюштуруучумун негизи ошол иштерди. Алдыда пландар бар, Кудай буйруса. Чоң нерселерди уюштурабыз. Эми юрист болоюн деп юридический окусам деле болот. Бирок мен эгер ушундай нерселерди уюштурсам, мен пайдам көбүрөөк тиет экен. Более полезныйраак болот экен. Туура. Ошондой кылсамчы. Оратор болуп сүйлөшүп дагы керек да, эми бардыгы эле юрист. Ошону общий деме кылып сүйлөп чыгып турайын. Анан эми жакшы юристтер чыгып калса, эфирге деле чыгара беребиз. Мен аларга мындай запрет койбойм. Бирок мурункудай юристке юрист жалдырамай жок. Өзүм деле суроолорго жооп таап берем, өзүм билбесемчи. Болду, көрүп атам, жакшы бүт. Болду, ошо иним кайрылсын, бир аялы эме проблемасы, чоң проблемасы бар экен да. Макул, кошулсун, мени личкамда жазсын, комментарийге жазсын, колунан келсе жардам берем. Все, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү эфир аягына чыкты. Катышкандар баарыңызга рахмат. Эреже чыккандан кийин, биз силер менен партнер болгондон кийин бул биринчи эфирибиз. Эфирлер эми тез чыгып турат.